Assalamu alaikum, урматтуу Трекинг 90 каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, урматтуу такси сүйүүчүлөрү жана таксиде иштеген мекендештер. Бүгүн сиздер менен Сочи шаарында такси кандай болот экенин ошону көргөзмөкчүмүн. Солярис 2017 жылга. Бул жакта эң эле эски унаалар 2010дон баштап Яндекске алат. 2021-ге жаңы унааларга чейин булар экономдо иштейт жана комфорт плюс бизнес класс бар. Жана ошондой эле бүгүн эртең саат бизде азыр саат 9 болуп атат. 9дон чыктык, кечке чейин канча сом иштейбиз сиздерге баарын көрсөтүп бермекчимин. Анда эмесе экрандан алыстабаңыздар. Азыр биринчи эле машинага бисмилла деп отурабыз. Так, bizde пробег 197.024 километр. Алем погода 13 градус плюс. Бензин bizde түгөнүп тур. Азыр барып через приложение заправка кылабыз. Бир шаардын четирагындамын. Жумуш боюнча келип калгам ушул жакта, атагы шаар бир аз алысыракта. Так. Так, кеф 280 өтө жакшы экен. Ал эми причина дейт. Причинасын көрөбүз эмне. Пройдите проверку личности дейт. Ар күнү ушундай текшерип турат. Так. Опа. Mart'ta 10.500, 7.000, 8.000, 12 Mart'ta 7.600, 6.000, 7.000. Жакшы сыйналар өтө жакшы эле иштесе болот. Ал эми азыр сиздерге Яндексте кантип заправка кылганды сиздерге көрсөтүп берем. Так, мына бул жакта кара точкалар жанган. Бул жер ушул Яндекстин заправкалары. Яндекстин эмес, ушу Яндекс менен договор түзүлгөн. Бул жака барып через приложение машинадан түшпөй заправка кылсак болот. Азыр ушул заправкага барып заправить эдебиз. Бисмилла. Урматтуу достор, жаныбызда эле заправка бар экен. Мына заправкага келип калдык. Бул жакта погода аябай сонун. Бул жакта эч качан кар жаабайт. Кар жааса деле 2-3 күндө эле эрип кетет. Ал эми бул жакта жамгыр, всё. Биз менен чогуу болуңуздар, урматтуу достор. Экрандан алыстабаңыздар. Каналга подписаться болуп, лайк, комментарий жазып, өз оюңуздар, ой пикириңиздерди комментарийге жазып коюңуздар. Иншалла сиздердин колдооңуздар менен ушундай жакшы видеолор тартып турабыз. Албетте биз андай эле уста эмеспиз видео тартканга, бирок начинающий деп коет го. Эми баштап. Так, заправка келгенде эле автоматически мындай сурайт. Колонка, Роснефть колонканы азыр карайбыз канчанчы колонка экен. Так, 8-чи колонка экен. Ал эми бул жакта 8-чи колонканы выбирать этебиз. Вот. Аны литр сурайт, канча литр? Так, 20 литр. Мына канча кааласаңыздар мында. Так. Бул жакта канча литрге чейин болот экен? 150 литрге чейин куйсаңыздар болот экен. Через приложение аркылуу эч качан барып наличкага барып кассага барып жүрбөйсүздөр. 150 литрге чейин куйса болот экен. Так, бизге бул 150 литр батпай деле калат. Ошого биз бир күнгө жете турган
20 litr koyuyoruz. 20 litr. Выбирает. Так, 8. колонка, 20 litr, все. Колонканы салып koyuyoruz. Пистолет салып koyuyoruz dedim. Так, пистолет салған соң оплатить. Восьмая колонка, 92. Платят в военных заправках. Вот это сервис. Заправить Не нужно это. ходить в кассу. Так, урматтуу достор, биз заправка кылып чыктык. Алем бул жакта приложениеге аттенге коюп кой дейт. Аттенген басып коебуз. Все, алем бисмилля деп азыр. Так, ваш доход. Доход прочитал. Безопасный поезд детьми. Окей, все понятно. Так, biz линияга бисмилля деп чыгабыз. Бирок аз шаардын четирагындабыз. Бирок аз заказ бериши бир аз кыйыныраак. Шаардын ортосуна кириш керек. Бирок ушул жактан деле басып коербыз бисмилля деп. Анан бербейби. Бул жакта берсе керек. Так, урматтуу достор, мына бизде жана саат 9 болду. Азыр 9-дан 10:30 болду азыр. Мына 4 заказ 1000 рубл. Так, дан кийинки заказ күтүп турабыз буюрса. Так, шаарда аябай пробка, красный пробка турат. Алем кеф канча экен? 220, нормально. Все. Дальше иштейбиз. Так, урматтуу достор, мына бизде 16 заказ, 17 заказды күтүп атабыз. Мына 3897 рубль болуптур. Иншалла бизде саат азыр 3. Так, урматтуу достор, бизде 20 заявка. Так, акчасы почти 5481 болуп калыптыр. Ну, бош учурларда гана тартып атам видеолорду, а так заказда болуп атам. Азыр деле мына чет жакка келип калганга байланыштуу заказ күтүп отурабыз. Сочи, бул Кара деңиз, бул жакта Туркия. Сочи аэропорту бул жакта жайгашкан. Бул Адлер аэропорт. Бул Сочи. Ушундай достор. Так, урматтуу достор, мынакей 27 заявка 7183 рубл. Все, мынакей бисмилля деп ишти кыла берсең болот. Бул кийинки күнгө. Никогда никого не слушай. Имей свое мнение, свою голову, свои мысли и идеи, планы на жизнь, черт возьми. Не гонись ни за кем, только шаг навстречу, но не вдогонку. Это жизнь. Послушай, никто за тебя не будет строить твое счастье. Многими управляет лишь зависть. Не слушай их. Иди своей дорогой, и неважно, что говорят за